Нүсіп Меңбашының оқияларын андан ары улантабыз. Саламатсыздарбы? Сіздер менен Жүсіп Меңбашы романдастанның авторы Өмірбүбі Бегелеева. Бүгінгі тема Нүсіптің Илбирс менен алышқаны деп аталат. Қоқан хандығының билігінде Омар хан 1819-1820 жылдар ішінде болған оқия. Нүсіп 20-21 жаштарда. Тарихи бұлақтарда Нүсіп Меңбашы, Жүсіп Меңбашы деп жазылған барлық жерлерде. Андықтан біз Нүсіптің Жүсіп атын қолданабыз. Көп жерлерде мен Жүсіп деп атап өтім. Андамесе баштадық. Жүсіпқа артып Омархан барды ішенім. Бүтіріп қайтып Ташкенден бір топ іштерін. 1820 жылдың жазында ескерти Омар аңуылап ары кетерін. Қоштотып Жүсіп жанына алып, жақындан қыдырып тоолор ақсыға кіріп өтөрін. Мұхаммед Паңсат дайындап барды Жүсіпқа, жансақчы болып берүүсін Жүсіп жүрішті. Қолыны ақсы тоолорды мықты білгенден, аңчылық жолдың сырларын айтып жүрүүгө, зиярат қылып Омархан барчу жайларды қалтырбай бірден қыдыртып барын келүүгө. Курмандык чалып Омархан кылса зиярат, асманда Кудай жердеги чөп те кубанат. Каалгыган булут көлөкө кылып секинден, алдыдан арттан желаргы каптайт ылаалап. Ыргалган гүлдөр кулпурса жыты бирок мош, көңүлдүн кушу алоолоп жүрөк ырдамак. Ыргалып желге албырып турса кызгалдак, айлана жашыл арчанын жытын жыттамак, аркимдин эле ачыла бербейт таалайы, дүйнөнүн баары кооздукка ушул суктанмак. Көркүнө чыгып көңүлдү ачса айлана, кандай бир адам үйүндө калып уктамак. Баштаган ханы келишти Ашпаратага. 2-3 күн түнөп Сулайман тоого кайтаарда Омархан айтты, Арстанбаб жерин басалык зиярат кылып шайыктар жаткан мазарга. Жаңгактуу токой жайкалган тоолор керемет, үстүнөн тоонун шаркырап ылдый суу акса. Жемиштүү жергем кыдырып жүрүп Омархан, кыйлада барып жетишкен жайы Сафет булан, падыша ата капталдай берсе чаначсай, тоңкуган каман, бактеги учуп тынбаган. Өрөпкүп көңүл өзүнө батпай ансайын кызыган кезде кекилик атып турду анан. Кабарда жетип Эсенбай тосту хандарын аңуулоо үчүн Кокондон хандын бармагын буйдалбай эле алдынан тосуп чыкчу эле, кызыгып тоого улоого келчү жандарын. Жагымдуу чөйрө жаркытып салды дүйнөнү, билгиле шундан кыргыздын жерин салмагын. Керемет жер го, тоолору тоскоол атанын, тоо эмес эле булутка жетет катмарың, кабарын аалам алгандар болсо түшүнөр, бабасы кыргыз билген го жердин жатагын. Эрдемсип барган башкалар такыр чыга албас, төрөсү тоонун бөтөндүн берет азабын. Бел кылып кыргыз тоолорун сүйүп барганы, жараткан өзү жардамга келип калганы, кабагы ачык Жүсүп да барат сүйүнө, өз үйү өлөң төшөгү тоскоол атаны. Кыдырып барат жанында ата-бабасы, Кудайдан алуу тилеги болуп батаны. Аркырап тийген жел болуп Кудай батасы, асмандан келди жанында болуп атасы. Аргымак атка мингени Жүсүп баатырдын, ишинин бир да болбоду тайкы катасы. Шерденген кыргыз толуктап барар Жүсүптүн жанында болуп коштоду ордо пашаасы. Бак тилеп асман астында барат пашаанын, кутманы кыргыз бийиктен мыктап ашаарын, ичинен сезген Омархан барат сыр бербей, кыргыздар гана бийикте тоодо жашаарын. Аңуулоо кызык жанында болсо баатырлар, шерти бар тоонун, шерлерге
койнум ачамын. Сезишти тоолор шер жусуп кайтып келгенин, ордодо жалгыз Нүсүпкө шердик бергенин, жанында хандын жармачтар көпкө чамынган, кыргыздай бийик боло албай калган элдердин эзилме сыры эңшерип барса хандыкты жандады Омар өзүнө гана теңдерин. Тоолору токтоолук менен карады. Асманы көпкөк ачылды хандын кабагы. Көкүрөк толо таптаза аба мелүүндүк, өзүнөн өзү ойноду жандын жарагы. Мусалла эмес кымызды кере жуткандан белгилүү болуп жатты го кайда барары. Багалаң козу бал татып барды жегени, чокуга чыгып сезилди өмүр тереңи. Күүлөрдү тыңшайт адамдын сокур кереңи. Таш болуп тоңгон жүрөк да калгып ырырдап, тоосуна кыргыз сайылса Кудай желеги. Жетимиш ашуун жаныбар чыкса алдынан, таңданган Омор таңыркап барган абыдан, чаңкайган асман чакырат дале алдыга, кубанат Жусуп тоолорун көрүп сагынган. Оморхан менен бир жүрүү өзү керемет, адамдык насил бийикте болсо баарынан. Шарактап барышат ушул жүрүштө, сырлары аттын тоолордо жүрчү күлүктө. Күймөнүп койбой алдыга баштап Эсенбай, кубанып барат алдыда болчу үмүткө. Кубанбай анан Тун уулу Жусуп кырдашса, Кокону хандын коштогон аңды сүрүшкө. Сонуркап карап, баарысы барат айлана. Тоосунда кыргыз жеткенсип турсаң айгада, жалбырак жашыл жайкалтып барсаң сайын, биринчи көргөн эсинен танат таңдана. Таасындап эми айтканда кыргыз жергеси, Кудайдын жерде бейиши болуп калганда. Кабылан Манас коштоду ушул жүрүштү, оңойбанан баратса алга үмүтү. Үйрүлүп түшүп алдыга озду периште, Нүсүптү ханды кайтарып бар түн ичи. Жараткан колдоп ааламдан келген күч кубат, ойлорду ыплас арт жакка алыс сүрүлттү. Эр Манас тоодон колдоду Жусуп жолдорун, сайышта дайым жеңиштүү Жусуп болмогун шартылдап Жусуп сайышка чыгып баштаса, Шер Манас салчу ойлордун ыктуу болжолун. Эрдиги Жусуп даңаза болуп калганы, сайышка түшкөн Эр Манас деп бир болжогун. Таажысын Манас Жусупка бүгүн арнады. Айныксыз эми Нүсүптүн бийик жаммагы, жараткан өзү жардамын берет аянбай, Жусуптун жерде болсун деп баатыр салмагы. Сабаалап учту Нүсүпкө келген алтын куш, көбөйтүп акыл хандыкка салчу жардамы. Алтын куш учту, айланды алды артынан, хан болчу гана адамды издеп талпынган. Серептеп байка Жусупка конду алтын куш, даанышман жолду кай жактан алып артынган. Айланып учуп акылды салып Жусупка, ааламдан ага келгени жерде айтылган. Кабылан Манас Жусупту коштоп барганы, эрлердин жолун Манастан гана алганы, даанышман болот белгини ала билгендер өзгөчө болуп бөлүнүп адам салмагы. Береке кирип өйдөлөп барат Жусуп да ааламдык жолдун өзгөчө тийип жардамы. Хандары Кокон баратат Ууга, Маралга, аркары Кулжа, Кызыл Суу турган тарапта. Чакыртып алып жанына мерген Момбекти аттырып ага алышмак аңды заматта. Сыпайлар артта, алдыда барат Жусуптар, ишарат кылып мергенди алып жаракка. Турнабай кармап Омархан карайт тоолорду, оңунан чыгат жортуулум деди болжолу. Жайнаган аркар тектирде жүргөн кулжалар торуна түшүп келгендей болду оболу. Албастан көзүн каранып жатты жан жагын, кулжаны атып алсам деп кармап толгоону. Бир кезде Омар Турнабай кайра салганы, алагар көзү
жалжылдап күйүп барганы көрүнгөн тиги жолборспу же бир илбирспи Момбекке карап шыбырап айтты абалды. Жолборсту атам, калганы болсун силерге, өкүмдар жанып, өрттөнүп күйүп жылмайды. Бурады дүрбө оңуна дагы солуна, тарс деди мылтык шыкаалап турган колунда. Эшилме шагыл оонаган илбирс көрүндү, куйругу анын жер сабап турду соңунда. Ылдыйлап кулап түшкөндө башка бир коюп, чыгарды жанын аяосуз салып торуна. Мергенчи дагы жайлады удаа кулжаны. Муздоого шашып, ылдыйга төмөн чуркады. Өкүмдар Жусуп калышкан эле экөөсү секирди илбирс байкоостон омуруп турганы. Качыңыз, деди Жусуптун үнү угулуп, колдорун Жусуп илбирске сунуп чырмады. Мойнуна илбирс жабышты Жусуп колдору. Жараткан эгем Нүсүптү чексиз колдоду. Бетме-бет чыгып кабылан менен тирешип турганда тике теңеше түшүп бойлору. Сезими албуут илбирсти муунтуп барбаса, белгилүү эле бир чайнап жутуп коймогу. Алышып жаткан экөөнү көрүп арада даабады жакын келе албай бири жардамга. Азуулуу илбирс бир чайнап эки жутканга жакындап барат Жусуптун башын жараарга. Тамтыгы чыгып шорколоп акты сыккан чыгарбай колун алышты Жусуп арада. Ырылдап үнү чапчыды илбирс, тырмагы тытмалап кийимин асылып башка тынбады. Нүсүптөн аккан ысыккан жатты төгүлүп, баарына ачык көрүндү өлүм зынданы. Колдорун тартпай муунтуп жатты Нүсүпта, азуусу илбирс чайнаса жаны тынмагы. Көрүнүп турду, жардамга эч ким барбады. Оодарыш болуп Жусуптан илбирс калбады. Карышкан колдор азуусун илбирс айрыса, жан таслим болуп Жусуптун жаны калмагы. Аркырап илбирс үстөмдөп бара жатканда, аспандан келди Манастын нуру жардамы. Кубаты Манас жанына Жусуп киргени, алдынан тайган денеси Жусуп тирденди. Ачылып көзү күчтөнүп барып кароосу, мойнунан илбирс катуулап кысып тиремейди. Чапчылап жаткан илбирстин кетип кароосу, бултактай тили алсырап аздап жандени. Алдынан тайган денеси илбирс кулады, алдына Жусуп төмөндөй түшүп сулады. Омархан эми жакындап келип батынып, шамшарын сайды. Өтсүн деп илбирс ыраңы. Атаңдын көрү дирилдеп сүт агыптыр, эне илбирс тура кол салган, өлсө сыңары. Карышкан колун бошотту Жусуп акырын. Көргөндөр барго кыргыздын Жусуп баатырын, Манастын күчү, Манастын деми болбосо, о дүйнө кетип калмакко Жусуп асылың. Калайык калкым Манастын руху турганда, кыргыздан чыгат Жусуптай даңктуу жакының. Жайында баары, колдору Жусуп жаралуу. Таңышты жууду, карааны Жусуп бараандуу. Тоолору кыргыз токтоолук менен карашты. Эр Манас эми Жусуптан жасайт ыйыктуу. Ырыскы келет Жусуптай уулуң турганда, дегендей кылып тоолордон чыкты ысык буу. Көрдүңбү эми эр Манас салган катарды? Ачыктан эле Жусуптун атын атады. Кыргызга келип бел болуп берер энчим деп, Жусупка арнап ак бакай тартты батаны. Батасы Манас эрлердин жолун түрлөнтөт, энчилеш болуп эрдикти жандайт азабы. Тоолордун сыры жараткан жакын болгону, колуңду сынып батасын алгын оболу. Батасы Кудай Жусупка болду энчилеш, колуна тагып Кудайдан келген тогоону. Эрдикти кылчу адамдын сыры ушунда апачык болду, эр Жусуп атка коноору. Сыноосун Кудай токтоолук менен аткарды, ачылып барды алдыда Жусуп асманы. Акылы тунук адамдын болсо эрдиги, анда эле элдин ачыла берет таскагы. Батасын Кудай алганда Жусуп баатырдын кылымдар өтүп тартылды көзгө тасманы. Периште келип жанына жанды кошушту. Эки жан эмес, Жусупка кошту 30ду.
Bir jany ölse kalgany bolat jardamdaş, Kudaydan gelip jamandyk joldy tosuşdy. Çygarbay demin unçukpay turgan Jusupka koşkondo küçtü alolop çykdy koçuşu. Көздері жайнап от болып барат қарайги, жайнаған демден сезілді елге кереги, жүрнары емес, айланды ыйық баатырға күчінен Құдай чоңойды бейік тереңі. Қайраты бекем нар болып тұрды ер Жүсіп, асмандан келіп жаратқан берген белеги. Берешен Құдай аянбай аны қарады, қолынан түшпей барсын деп Жүсіп жарағы. Периште жиып жөнөттү дагы алтоосун, ошондон тартып жазылды Жүсүп баяны. Периште алтоо Жүсүптун болуп жанында, ары да басса, бери да басса таяды. Таянган тоосу бийиктеп барды Жүсүптун, кайтарып калды периште алтоо күнүтүн, бараанду болуп жараткан берген ырахат эр Жүсүп тоодо алдыго өздүк үлүшүн. Илбирсти жыккан эр Жүсүп атка коңгону колдоду, Кудай бет алган жолун жүрүшүн. Манастын сүрү, манастын күчү кириши, илбирстен кийин Жүсупту чексиз тирилтти, тереңден чыккан сөздөрү чексиз толумдуу, даанышман ойлор ширелип жанга бирикти, береке толуп көздөрү жанып баратты, жарыгы түшүп, жаркытып салчу эңиртти. Абалы эсмас болгонсуп баарын каратты, Омархан дагы бүшүрүк көп карайт тарапты, баланын эси чыккандай болуп жатканы Эсенбай бийге толтуртту далай санатты. Сагаалап турган жигиттер турду карашып, угууга дайын аткаруу үчүн талапты. Илинип көзү уктап бир кеткен окшоду. Жагымдуу обон сызылып барып коштоду. Көздөрүн ачып абайлап азыр караса, баятан бери көргөнсүп барат жомокту. Периште коштоп эр манас турган жанында, жүрөккө салып шырылдап турган болотту. Көздөрүн ачса айлана калгыйт жай гана. Омархан турат башынан жөлөп таңдана. Эсенбай азга күймөнө калып сүйүндү, өзүнчө эле көпөлөк болуп парбана. Көздөрүн ачышкан Жүсупта болду таңдануу, кетишти кайда деп карайт көпкө айлана. Түшүрүп эске эр манас берген кылычын, суранды азыр сыпайлар бери сунушун, түшүнбөй барды Эсенбай азыр дал болуп, жоготкон сындуу асмандан түшкөн ырысын. Тоолордон чыккан ысык буу барган тердетип, беттеги болгон сыйпалап койду бир ышын. Сурады Жүсүп: бергиле манас кылычын. Эми эле жаңы тартууга келген ырыскым, эр манас бакай жанымда азыр болушкан дегенде Жүсүп түшүндү датка тымызын. Кудайдын күчү даарыган муну турбайбы, чагылган сымал киргизди өздүк сунушун. Алдына Жүсүп ак боз ат азыр тартууга, белине болот кылычты мыктап асууга, айланып учкан алтын куш консо колуна куш кармап келип жан шерик кылып барууга. Ак сары башыл жандыктан алтоо сойдуруп, буйруду тездеп казанды мында асууга. Баамдады Омар Жүсүптүн сырдуу абалын. Кылычын сунду белдеги жакут жарагын. От болуп жанса кубаты жапжаш Жүсүптүн, болгоду Омар Жүсүптүн алыс бараарын. Асмандан келген периште турду билгизип, түбөлүк жолдо ыйыктык жолун табаарын. Жалтанып коркпогон илбирстин сүрүнөн, эрдикти алгандар жашоодо дүгүнөн. Түптүү эл билишсин Жүсүптүн жолдору, эр манас салган жол кыргыздын бүрүнөн. Жаш баатыр алышса илбирске бет келип, айрымдар коркушкан Жүсүптүн үнүнөн. Тандамал адамдын дайын да кадамы, эл жер деп көөнүндө эрдикке жараары, кыргыздын кымбаты Жүсүптүн жүрүшү, эр манас баатырды элинен тандаары, ачыкка чыгышып каалады аялам, жоготуп көөдөндө
орногон санааны. Хан көрүп жасаган Жусуптун эрдигин, белинин чечинде алтын кур белдигин, белдикке коштуруп канжарын байлады, көргөзүп пейили апапак кеңдигин. Тартуулап мылтыгын индиден алдырган, жарыя кылды хан Жусуптун шердигин. Ажалдан сактаган онбашы Жусупту жүз башы кылууну буйруду сүйүнттү. Коопсуздук кызматы өкүмдар жолунда тоолордо акталды Эсенбай үмүтү. Өкүмдар угузду сыйларын Жусупту, энчилүү кыштактар там менен бүгүнкү. Коопсуздук кызматын аткарды дагы да, Омархан мыкты хан эле да багына. Эрдигин Жусуптун Омархан кайталап чет жерге чыкканда айыптырчу баарыга. Илбирсти муунткан эрлердин аздыгы дүйнөндү таңдантып, угулчу авазы алдыда. Асман жер таңданып Жусупту караша, шартылдап жанында Омордун баратса, Илбирсти муунтуп куткарган өлүмдөн ысымы Жусуптун жазылган тарыхта. Баталган Кудайдан Эр-Жусуп атагы жаралган тоолордо тоо болуп жанат да. Жамы журт баамдады Жусуптун жөлөгүн, асманда жараткан шер Манас бөлөгүн, калкында көркөмдүк жараткан шерлердин өзөгүн бир Кудай энчилеп бөлөрүн. Журтуна камкордук кыла алган Жусуптун дарманы күн санап бийиктеп өнөрүн. Урматтуу замандаштар, биздин видео дастан сиздерге жаккан болсо, анда лайк коюп, комментарий жазып, биздин каналга катталыңыздар. Сиздер менен Өмүрбүбү Бегалиева болду. Биздин кийинки тема Жылуу көлдүн, ысык көл, Жылуу көл деп аталат. Жылуу көлдүн жээгине шаар куруу, Каракол шаарын Жусуп жүзбашынын түптөгөнү тууралуу ырларды угасыздар. Анда эмесе бардыгыңыздарга ыраазычылыктарымды билдирем. Кийинки жолугушууга чейин саламатта болуңуздар.